Assalamu alaikum, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. Бүгүн 4 июнь, мынакей жайдагы ысып турган кирип келди. Алгачкы видеобуз жай мезгилиндеги. Азыр сиздер мына көрүп турганыңыздардай Матиз унааларын бул видеодо тартуулап көрсөтүп кетем мен. Видеобузга алдын ала лайк басып, комментарий жазып, комментарийде сөздөрүңүздөр жок болсо канчанчы лайкты жана кайсыл шаарда көрүп атканыңыздарды деле жазып койсоңуздар болот. Болбосо өз ой сунуш, пикир, суроолоруңуздарды албетте калтырсаңыздар болот. Так. Мо Матиз 3төн баштасак окшойт анда. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 400 000 сом кеми бар. Матиз 3 Корея. 2008 коробка автомат. Туманниктер бар. 554 00 09 48 номеринде экен. Так. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер, гидравлика бар. Дөңгөлөктөрү 4 тең, кышкы протекторлары жакшы абалда. Спойлер, рейлинг тагы бар. Матиз 2 Өзбекстан. Туманниктер бар, дөңгөлөктөр алдыңкысы кышкы, арканкылары жайкы. 2006 190 000 сом. Кондиционер бар, алдыңкы айнектери электро көтөрүчтүү, гидравлика дагы болуш керек. Комплектация жакшы эле. Рейлинг, спойлер жок экен. Ушунун жанында Раптор Матиз 2 Өзбекстан Россия транзит номеринде туманниктер бар, дөңгөлөктөрү кышкы. 2006 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Ошондо бест экен да, эми мындай Раптор краскада чачылган үчүн ушунда болуп турат. Мына Рапторго кандай десеңиздер, мындай быдыр-быдырлар бар болот. 270 000 сом. Тонировка да бар экен. Ушундай комплектациясын айта албайбыз, жакшы көрүнбөй атат. Айнектер караңгылатылган үчүн. Матиз 3тө канча деп атасыздар? 350 000. Так, бул Корея эле окшойт, 2007 коробка механика. Туманниктер бар. Кореяны мындай да оңой жолдору бар. Ушул Корея тамгасы болот күзгүлөрүндө жана рулунда ДУ логотипи. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөрүш, коопсуздук жазыгы бар. 300 канча миң дедиңиз? 350 000 кеми дагы бар дейт. Балды. Так. Матиз 2 Корея. Коробка автомат, тез арада сатылат деп жазылып турат. Маалымат кагазында спрайт түстө 2004 250 000 сом. 557 44 95 44. Азыр күндүн нуру дагы чагылып, сиздерге кээ бир учурдагы маалымат кагазы жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Салону ошол эко кожада, кызыл сары комбинированный. 290 000 деп атат дедиңизби? Так, бул Корея. Маслинный деп жазып койуп турган же неме алган окшойт, Өзбекстандыкын койгон окшойт. Жок, коробкасын айтам. Коробкасын. Ошондо маслинный жакшы болот да, чем өзүнүкүндө баякындай. Воздушный деган көрө. Өзбекстандыкы жакшыраак болот Кореяга салыштырмалуу. 2003 555 14 85 04. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. 4 айнектен электро көтөрүштү. Өз бест окшойт келе, Бест да? Бест комплектация. Жакшы. 200 канча дедиңиз эле? 290. 290 000 сом. Так, мону сурап көрөлү. Канча деп атасыздар?
280 000. Matiz 2 Özbekistan. 2012 550 45 66 21. Жөнөкөй окшойт а? Же гидравлика барбы? Эң жөнөкөй. Лантыреле. Так, бул жерде Matiz 3 Корея. 2006 коробка автомат 370 000 сом. Ошо кызыл түстө. Daha bir Matiz 3 Корея. 2009 коробка автомат 221 41 53 65 номеринде ese. Салонун көрсөтөйүн. Так, көрүп атасыздар. Кара сары комбинированный кожа, айдоочуда чыканак тирегичи бар. Коопсуздук жаздыгы алдыңкы жүргүнчү менен айдоочуда бар. Кондиционер, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Комплектация жакшы. Парктрониктер, рейлинг, спойлер дагы бар. Дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган жистеринде, 4 тең. Кышкы протекторлары жакшы абалда. Баасын канча дедиңерли? 400 000 сом кеми бар. Болуптур. О, спрайтты канча деп атат экен? Баасы жазылып турат экен, а? Matiz 2 Корея. 2004 300 000 сом. Эко кожада салон. Канча деп атасыздар? Matiz 3-тө? 420 000. Matiz 3 Корея. 2008 коробка автомат 990 00 76 07 номеринdeyiz. Так, Matiz 2 Европа турат го. Көрсөтүп коюн, эси жанында көрүнбөйт, бирок сурагандар бар эле. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 779 67 35 72 номеринде. Гидравлика бар. Мынаки 4 цилиндрлүү. ABS дагы мынаки. ABS системасы. Так, баасы канча болуп атат? 250 000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө. Оң капталы электро күрүзгүдө. Кондиционер жок окшойт, а? Ошо кондиционер жок экен. Ушундай Matiz 2 Европа. Так, төрөлө. Басы жазылып турат. Matiz 3-түкө көрсөтүп коюлчу. Matiz 3 Европа. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Коробка механика. Мына 270 000 сом. Караңыздар, Matiz 3 Европа 270 000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө болду. ABS гидравлика дагы бар. Мына 270 000, азыр эси жанында жок экен. Дагы да азыр кичине содалаш көрмөк элем. Азыр жок экен. Ана мына сатылган унан да көрсөтүп болду, азыр көз астыбызда сатылыптыр. Канчага кетти? 220 000 сомго. 2006 Matiz 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. Мына көрсөтүп коюн. 200 канча дедиңиз? 220 000га кандай уна сатып алынды экен. Так. Гидравликалар барбы? Калганда жөнөкөй экен. Чуркаганы канча экен көрүп коелу. 160бы? 158 000 экен. Анан кийин кожаный чехол 158 000 километр. Гидравлика бар. Гидравлика бар экен. Көрдүңүздөр? Жакшы. Сигнализация автозапуск менен барбы? Бар. Жакшы. Алган адамга насип кылсын дейбиз. Саткан адамга акчасынан берекетесин тапсын, Уланта берели. Так, бул жакта
Аз навесті да тартабыз, Құдай бұйырса. Эми бираз жылыштар бар. Так, Matiz 2-ни көрсөтөйүн, Корея. 2005 коробка автомат. Салон эко кожа. 310 000 сом. 777 31 03 67 номеринде ээс. Айтмакчы, Matiz 1-лери да тартпай калыппыз. Эми өзү негизи көрүп атасыздар. Серек эле кездешип баратат. Matiz 1 1998 150 000 сом. Корея. Кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөр, алдын кайнектерин бар. Айтмакчы, ушул видеону сиздер азыр алгачкы сааттарында көрүп атсаңыздар, биз дал ушул Унаа базарында болобуз. Унаа базарында машинаңыздарды, унаңыздарды сатып атсаңыздар, биздин канал аркылуу да жарыялаңыздар демекчибиз. Сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү буну менен бир гана жогорулатасыздар. Машина KG каналын байланыш жана WhatsApp номери 701 118 118. Мына навесасына да келип калдык. Унаалар көп. Бас такталган унааларды көрсөтөрөбүз адаттагыдай эле. Matiz 2 Корея. Best 2004 коробка механика. Сырпасы болду. Басын канча деп атасың? 300 000? Так, Best комплектация экен о. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Отургучтары кызыл сары комбинированный кожа. Чуркаганы 259 000 километр. Спойлер бар. Так, Matiz 3 сурайлы. Канча деп атасың? 470 000. Корея 2008 коробка автомат, катализатор бар деп жазылып турат. Дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган жистеринде. Так, рулю кожа тиктиргенсиңерби же ушундайбы? Ушундай. Заводской экен да, жакшы. Бирок заводскойго не окшобойт го, буну аккуратный жакшы тиккен окшойт. Себеби заводской болгондо мындай көк кара комбинированный бирдей түстө болот эле да. Бирок аябай жакшы тигип тур мына. Көрсөтүп коеюн да. Соң заводскойго окшоп тигип тур. Так, отургучтарда кожада 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, электро күзгүлөр, мол жагында мультимедиаларын башкаруу баскычы, кондиционер, гидравлика дегендер бар. 400 канча дедиңер эле? 470 000 сом болду. Рейлинг, спойлер, хромдор көрүп атасыздар. Окантовкалары, ручкаларында да ошондой хром. Партрониктер бар. Matiz 3 сурайлы. Matiz 3 канча деп атасың? 450 000. Корея 2008 коробка автомат. 450 000 сом. Matiz 3'tü kança деп атасыңар? Европа екен, 360 000. 2006 коробка механика. Şu Matiz 3. Европаның мынаки. Англисче жазулы болот, анан Chevrolet логотипи болот. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, электро күзгүлөр, комплектация жакшы экен мында. Так. Пробег канча болуп калган? 165. Аз эле экен. Көрүңүздөр. Жакшы. Канча деп атат экен? 330 000 сом. Matiz 2 без комплектация Өзбекстан. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. 2008. Хромдорду жапмаштырыптыр. Ички ручкаларда хром экен. Так, кондиционер бар. Максималдуу комплектация буланда. Гидравлика,
4 айнектен электро көтөргүч, электро көзгө ушундайлар бар. Ушундай көз комплектация. Биз да видеобузду жыйынтыктай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Бүгүнкү тартылган ар бир видеобузду ушундай активдүүлүк менен көрүңүздөр.